Жаркын Шүкүрова жалаң жаштыгын элде электр жарыгы менен камсыздоо тармагында өткөрдү. Артын агыл чайып караса 20 жылдай убакыт өтүптүр. Күн түндебей тыным албай үй кыдырып, электр жарыгын пайдалангандардын каражатын чогултуп, жаман жакшы көрүнүп да жүрөт. Бирок эл ишенимин актоо анын башкы максаты болду. Кыш чилдеде ызгаарга тоңуп, жайдын ысык аптабында күнгө какталып иштеп, эми эмгегинин үзүрүн көрүп отурат. Мурун эми биз көрсөткүчтү каттагандан кийин кайра аны кардарыларга счетту алып барып таратып, анан счеттон кайра акча чогултуп ушундай түйшүктөр көп эле да. Эми азыркы аябай жаңылануу системасы кирип, мой свет киргени дагы электрондук тиркеме катталганы биздин жумуш аябай эле жеңилдейт. Жаркын Шүкүрова аял затынын жаратылышына төп келген аруу касиеттерден сырт эмес. Үй ичин тегерек четин гүлзарга айлантып, кышы жайы дебей гүлдүү чөйрөдө жашагысы келет. Анын эң башкы максаты жакырчылыктын ээси болбой жалкоолуктан оолак болуу. Ушу мен өзүм да ушу гүлгө кызыгам да. Гүлгө кызыгам. Бош убактымда ошо гүлдөр менен келип, гүлдөрдү аралап, бир сыйра көрүп, сүйлөшүп, кадимкидей эс алам да, өзүмдүн бир аял катары мындай өзүм дагы ошо гүлдөн энергия алам да, жакшы көрөм. Негизи эле бала кезимде эле гүлдү жакшы өстүрөм да. Анан мага көп гүлдөрдүн арасынан ушул бегониялар жагат да. Азыр бегониянын 5 түрү бар менде. Биздин талапка дагы ылайык, өзүбүздүн жашоо шартыбызга дагы көп нерсени талап кылбайт. Анан өзүм ушу бизнес да катары кабыл алам бурекини. Себеби биздин кардарларыбыз бар. Ошо жазында 8 мартка бир кардарыбыз келип, жылыга келип алып кетет да. Эртеден кечке үй кыдырып, электр энергиясын жаккандардын карызын өндүрүү аял заты үчүн оор жумуш. Жаркын айым кыйналып, каржалып турган адамдарды жарыксыз калтыргысы келбейт. Баарына аяр мамиле жасап, эртеңки күнгө ишенимдүү кадам шилтеген кесипкөй адис. 4 баланы асырап алпештеп өстүргөн ата-эне элибиздин жарыгы өчпөй, жакшы жашоо, ынтымак ырашкерлик болсо деген айымдардан.